Лутфила Хасанбаев Жалалабад шаарынын тургуну, жеке ишкер. Ал декларация тапшыруу үчүн келген. Буга чейин ал кагаз түрүндө декларация тапшырып келген. Бүгүн болсо электрондук тизмеде тапшырды. Бул ыкма жарандар үчүн бир топ жеңил болоорун белгилейт. Кагаз түрүндө тапшырып жүргөн болчук. Кагаз түрүндө аябай татаал аракеттер бар эле, кичине мактан эскертет эле, бир келгенде бүтпөйт эле, 2-3 жолдан келип кетишке туура келет эле. Өзүңүз билесиз, иш мезгили дагы аябай тыгыз болуп калат эле. Эми азыркы учурда электронный кылып коюптур, аябай жеңилдиктери көп. Келесин, кааласаңыз бул жерде компьютерде, кааласаңыз өзүңүз үйүңүздөгү компьютерден тапшырып койсоңуз боло берет. Обязательно налоговыйга келип кетиш шарт эмес. Отчетторун дагы, ушу декларацияны дагы электрон тапшырып атабыз. Бул аябай ыңгайлуу, мен ойлойм, баардык элдерге жакшы болот. Вактын эконом болот. Аракеттердин үнөмдөргө пайдаланса болот турган болот да. Салык декларациясын тапшырууга милдеттүүлөр, жеке ишкерлер, патенттин негизинде же өзгөчө режимдеги соода аймагында иш жүргүзгөн жеке жактар, чет мамлекеттин аймагында турган эл аралык уюмдарда, дипломатиялык жана консулдук мекемелерде иштеген Кыргыз Республикасынын жараны. Киреше салыгын кармоо милдеттенмеси пайда болбогон субъектиден салык салынуучу киреше алган жеке жактар. Биринчи эле канча бир жылдык өзүнүн кирешесин көрсөтүүгө. Патент менен деле иштеген кишилер бир жылдык өзүнүн кирешесин көрсөтүш керек. Дагы эмнелер камтыйт десе, декларацияга бул үлүш жерлерин, үйлөрүн, ошондой эле транспорттук каражат болгон болсо, ошону көрсөтүш керек. Бирдиктүү салык декларациясы азыр бирдиктүү терезеде салык кызматында 4 компьютер коюлган. Аларга биз келсе, жарандар келсе, жардам берип көрсөтүрүп, көмөк көрсөтүргөнү даярбыз. Аталган өнөктүктүн биринчи этабы 1 апрелде аяктаган. Анда атамекендик уюмдар туруктуу мекеме түзүү менен Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк уюмдар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырган. Юридикалык жак мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкерлердин бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 1 апрель, ал уже жыйынтыкталды. Ал эми физикалык жактар, жеке ишкерлер, булардын мөөнөтү 1 майга чейин. Ошол 37 мыйзамда көрсөтүлгөнгө ылайык, мурун салык кызматкери административдик айыптарды колдончу. Азыр база өзү электрондук түрдө салык санкцияларын эсептейт. Салык санкциялары юридикалык жактар үчүн 7.000 сомго барабар, ал эми жеке ишкерлерге 3.000 сомго барабар, а жеке жактарга 1000 сомго барабар. Декларацияны дагы кимдер бергенге укуктуу. Бул жанагы бизде 295-296 беренелер негизинде социальный вычет деп коет, имущественный вычет алгандар дагы эгер киреше салыгы төлөнүп жүргөн болсо, аларда декларация бергенге милдеттүү. Белгилей кетсек, 1 майга чейин салык декларациясын тапшыруу керек. Барчына Жанзакова, Буркан Матов, Жалалабад шаары.